Коллегалар, ушул жылкыга, малга, ири мүйүздүү малга, андан койго салык киргизсек деген оюмду айткым келет да. Мына Кудайга шүгүр, урматтуу коллегалар, элибиз байыды, айыл жергесинде мында 3-4 машиналар бар. Мында жашоо шартын көрсөңүздөр деле мынакей айыл жергесинде барсаңыздар, мынакей мында шаардан кем эмес жашап калдык. Мына мен өзүм айылдык баламын. Мен айылда көп жүрөм, айылдыктар менен сүйлөшөм. Ошол мынабы инфраструктурабы жашаган шарттары шаардыктардан кем эмес да. Урматтуу коллегалар, биз мамлекетибиз агрардык мамлекет болгондуктан бизде халкыбыздын 70%-дан көбүрөөгү айыл жергесинде мал чарба менен алектенет. Азыр статистика боюнча биздин мамлекетибизде 2 миллион тегерегинде ири мүйүздүү мал, 700 миңге жакын жылкы, 8 миллиондон ашыгыраак кой бар экен. Азыр орточо эсеп менен бир жылкынын баасы 70 миңден 100 миң сомго чейин. Bir iри mүйүздүү малдын баасы 60 миңден 70-80 миңге чейин. Койдун баасы болсо 12 миңден 17-18 миңге чейин. Эгер урматтуу коллегалар ушуларды салык киргизүүчү болсо турган болсок, койго бир жылына 100 сомдон, бир койго жылына 100 сомдон, ири мүйүздүү малга жылына 250 сомдон, жылкыга деле 250 сомдон киргизүүчү болсок, бизде урматтуу коллегалар бир жылда ошол айыл өкмөтүбүздүн бюджетине 1,5 миллиард сом каражат түшөт. Жогорку Кеңештин депутаты Жеңиш Токторбаев мырза, менин атым Болотбек, мен шаардык кеңештин депутаты болом. Сизге мал жандыкка салык салуу боюнча тикелей жооп берип койбосом болбойт. Сиздин жаныңыздагылар мүмкүн айта албай айткандыр. Сиздин сөзүңүздө кыргыз эли жыргап калды, экономикалык бай, билбейм, колунда шарты бар, сонун жашап атат деп айтып атасыз. Оң кулак, сол кулагыңыз менен угуп алыңыз. Сиздин бүгүнкү сүйлөгөн сөзүңүз шаардык кеңештин депутаттарынын деңгээлинен дылдый болуп атат. 2020 жылы пандемия болду. 2021 жылы төңкөрүш болду. 2022 Украин, Россиянын ортосунда мамиледен дүйнөлүк көрсөтүп атпайбы? Экономикалык көрсөткүчтөр начар болуп атат. Анын ичинде биздики. Сиз мал жандыкка салык салгандай ошолорго бир кредит бердиңизби? Жеңилдетилген. Жок, кредиттик пайызын көбөйттүңүз бүгүн. Ошону контролдобойсузбу андан көрө. Сиз ошолорго мал алып бергендей же мамлекеттен мал бөлүп бердиңизби? Анткен да жоксуз. Туура айтып атасыз. Кыргызстан агрардык өлкө. Ооба, 80% ошонтип өздөрүнүн оокатын кылып келип атат. Алар бүгүн кантип кылып атат оокаттарын? Россияга барып миграцияда жүрүп, эптеп, каражат чогултуп алып келип, ошо мал жандык кылып, үй бүлөсүн эле багып атат. Алар миллионер эмес сизге окшош. Өзүңүз билесиз, продукциянын канча бир бөлүгүн импорт менен эле келет. Бүгүн Кыргызстанда бардык нерсе кымбаттады. Май, шекер, бензин, унаанын тетиктери, жашоонун бардык деңгээли көтөрүлдү. Бирок каражат жагы көтөрүлгөн жок. Бүгүн кыргыз эли итке минип калды. Биртке айлык маянаны көтөрдүк дейт, бирок кредитти көтөрдү ошондой эле пайыздарын. Ички карыздар көтөрүлүп атат, сырткы карыздар көтөрүлүп атат. Бир завод, фабрика курулдубу? Бир жумуш орун түзүлдүбү? Кыйратып деле эч нерсе түзүлгөн жок. Эмне үчүн 100 сомдон алат экенсиз? Койго. Эмне үчүн жылкыга 250 сомдон алат экенсиз сиз? Сиздер эмне субсидия бердиңиздерби ушул элге? Ой, ушул пандемияда силердин бизнесиңер, силердин мал чарбаңар кыйналды, берейли деп. Же арзан кредит бердиңиздерби? Жетпейт ал кредиттер. Эптеп бир 3 кишиге себелейсиздер, 5 миллион калып, 6 миллион, 7 миллион болду азыр. Курсагың кантип багат? Анан ток бала ач баланы түшүнбөйт болбой, мындай сөздөрдөн алыс болуңуз. Ансыз дагы сатып алып келсе салык, сатса да салык, өндүрсө да салык, өстүрсө да салык. Эмне гана кылба бүттүгүнө салык. Мындай боло турган болсо, токо, казга, итке, кушка, домузга да салбайсыздарбы салыкты? Акыл менен ойлонуш керек да.
жайытка деле төлөп атат ансыз. Бул 100 сомдон чогулуп отуруп бул бүгүн билесизби кандай бир сокку болуп атат. Сиздин мындай акылсыз кадамыңыздан кийин билип атасызбы эттин баасы кандай кымбаттарын, бул кыргыз элине кандай сокку урарын билип атасызбы? Сиз билген жоксуз. Ошон үчүн өйдө төмөндү кичине карап сүйлөш керек. Урматтуу Жеңиш мырза, мен бүгүн сиздердин акылыңыздарга налог салгым келип атат. Акылыңыздарга. Сиздердин чыгарган мыйзамдар менен кыргыз эли итке минип калды. Минип баратат, минип калат келечекте. Жоголуп кетиши мүмкүн кыргыз эли. Ошондуктан сиздердин акылыңыздарга салык салыш керек болуп атат. Туура эмес сүйлөсөңүз, огош бетер көбүрөөк салык салыш керек болуп атат. Ошон үчүн эки жакты ойлонуп, миң өлчөп, анан кийин сүйлөш керек. Эсиңизге салыңыз, кыргыз эли азыр жыргаган жок. Кыргыз эли азыр кыйналып атат. Токтоткула мындай салыктарыңыздарды. 100 сомдон чогулуп отуруп, жүрөккө сайып атат бул. Сиздин 100 сомуңуз, тиги 100 сом, бул 100 сом болуп атып, бардыгы жүрөккө сайып атат. Токтотуңуздар мындай акылсыздыкты. Урматтуу депутаттар, урматтуу Жеңиш Токторбаев, кыргыз элин бөлүшөбүз көбүрөөк ушуга, жетсин ушу инсанга. Рахмат.